Сокулукта үрөө учурган жол кырсыгы катталды. Элдик видео. Акырын эле айдагылачы мына 17 жаштагы өспүрүм мерт кетти деп окуя болгон жерден видео тарткан. Каза болгон баланын жакындарына жана ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мындай кылбаңыз. Индияда киши өзүнүн аппендисин алууга YouTube'дан көрүп аракет кылган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мына урматтуу туугандар, жаштар, кичине машинаны абайлап акырыныраак жүргүлө. Бул жолдор андайга жооп бербейт. Караңыздар, азыр не за что канча киши больница кетти бияктанчы. Бул тар жолдор. Сокулукта үрөй учурган кырсык катталып 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Сокулук районунун Төмөнкү Чүй айылында жол кырсыгы катталып 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Бул тууралуу бүгүн 27 мартта Чүй жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык кырсык 25 мартта саат 13:03 чамасында болгон. Ал күнү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унанын айдоочусу катуу ылдамдыкта келе жатып рулга ээ боло албай карама каршы багытта келе жаткан Chevrolet Aveo үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Натыйжада Chevrolet ичинде отурган 49-46 7 жаштагы жүргүнчүлөр аймактык ооруканага жаткырылган. Mercedes-Benz S180дин 18 жаштагы айдоочусу Сокулук аймактык ооруканасынын травматология бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми 17 жаштагы жүргүнчү алган жаракаттан улам ооруканага жетпей каза болуп калган. Кар жаап үшүк жүрөт. Кыргыз гидромет аба ырайы боюнча билдирүү таратты. 28-29 март күндөрү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы сакталып турат. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кызматы билдирүү таратты. Бул күндөрү мезгил менен жаан-чачын жайыт, Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда жаан карга айланышы, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде туман түшүшү ыктымал. Тоолуу райондордо жолдор тоңгулок, тайгак болот. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин, жайыттарды, малды кармоону кыйындатат. 28-30 марттарда түнкүсүн эртең менен Чүй, Талас облустарында дыйканчылык аймактарында -1, -3 градуска, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондордо -2 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүк жемиш бактарынын гүлдөрүнө, бүчүрлөрүнө, пайлаган мөмөлөрүнө, гүлдөгөн жер жемиштерге коркунучтуу. Укмуштуудай, ат башыдагы борон оодарылган чиркегичти кайра ордуна коюп койду. Социалдык тармактарда катуу шамал жүк ташуучу унаанын оодарылып жаткан чиркегичин кайра тургузуп койгон видео тароодо. Аталган видео нарын Тору-Карт жолунда тартылганы айтылууда. Мындан тышкары социалдык тармактарда оодарылган оор жүк ташуучу унаалар, чиркегичтер тартылган башка дагы видеолор тарап жатат. Ал арада транспорт министрлиги Ат башы районунда катуу борон болуп жатканын кабарлады. Министрлик мындан улам атайын техникалар менен Тору-Карт жолунда тынымсыз тазалоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Катуу шамалдын кесепетинен айрым оор жүк ташуучу унаалардын бош чиркегичтери оодарылып, каттам үчүн кыйынчылык жаратууда. Алыс жолго сапар алган айдоочуларды аба ырайынын шартын эске алып чыгууга, жол эрежесин так сактоого чакырабыз деген министрлик жогорудагы айтылган фактын тактады. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Флоридада эркек киши аялын балдары менен чогуу атып салганы айтылууда. АКШнын Флорида штатындагы ок атуудан 4 адам каза болуп, 2 адам жарадар болгонун CBS телеканалы билдирди. Маалыматка караганда окуя Пемброк парк шаарындагы көп кабаттуу батирлердин биринде болгон. Окуя болгон жерден милиция кызматкерлери аялдын жана 3 баланын сөөгүн табышкан. Мындан тышкары бир эркек, 10 жаштагы кыз ооруканага жаткырылган. Ошол эле көп кабаттуу батирде тургундардын бири ок атылган батирдин кошунасы ага эркек киши үй бүлө мүчөлөрүнө ок чыгарып, андан соң өзүнө кол салганын айтып бергенин билдирген. Телеканал азырынча жабыркагандардын абалы тууралуу маалымат бериле электигин билдирди. Окуя боюнча иликтөө иштери башталып, анын чоо жайы такталууда. Булак Супер Кежи.
Индияда киши YouTube'дан видео көрүп өзү аппендицитин алууга аракет кылган. Индиянын 32 жаштагы тургуну Раджа Бабу Кумар ичи ооруп, анын себеби аппендицит болушу мүмкүн деп ойлогон. Ал дарыгерлерге кайрылуунун ордуна YouTube'дан операция тууралуу видео көрүп, өз алдынча операция жасоого аракет кылган. Кумар бөлмөгө бекинип, өзүнө оорутпай турган дары сайып, курсагын кескен. Бирок катуу кан агуу башталып, операцияны уланта алган эмес. Жер атын тийе албай калгандыктан үй бүлөсүнө болгон окуяны айтууга аргасыз болгон. Аны туугандары оор абалда райондук ооруканага жеткиришкен. Дарыгерлер ага шашылыш жардам көрсөтүп, андан соң чоңураак медициналык борборго жөнөтүшкөн. Учурда абалы туруктуу экени айтылды. Булак Кактус Кежи.